Асанбай Самаков 73 жашта. Жаш кезинде күндүн ысык суугуна карабай мал багып жүрүп, катуу суук тийгизип алган экен. Кедергиси карыганда билинип, азыр ишке жараксыз. Ал эми бул тамды 1995-жылы агасы экөөлөп тургузушкан. Пайдубалы жок болгондуктан убакыттын өтүшү менен жерге батып, 2013-жылкы жер титирөөдөн соң өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жашоого жараксыз деп табылган. Барлы таш фундамент алым жеткен эмес. Барын курактарына жетпей калып барына. Мынакей момда жүрөтөлөр бар момдай. Мынакей жараган. Бул бүт четинен, орто ченинен потолок мындан тегеренип кеткен бүт. Учайын деп калган болчу. Анан бул эме бар чуркадык. Кудай шүгүр, эптеп жашап жүрөт азат үйдө. Балдар менен. Корком, кайсы убакта жер тирейт, кайсы убакта шамал болуп калса болот деп. Түндө басып калса эмне болот? Күндүз эчтеке эмес, ойлонуп жатам мен анда да. Жамгыр катуу жаап, шамал болгондо чээдей балдарын бооруна кысып, качан үй үстүбүзгө кулап түшөт деп корком деген каарман жардамга муктаж. Жакын кошунабыз болобуз. Асанбай чындыгында муктаж. Жардамга аябай эле муктаж, өзү оорукчан. Аялы ушу балдарын багам деп шаарда иштеп жүрөт. 2013-жылы жер титирегенде үйү жараксыз абалга келген, ошондон бери чуркап жүрөт. Өкмөттөн эч кандай жардам болгон жок, жардам беребиз деп коюп берген жок. Колдон келсе эми ушул абабызга кичине болсо да көмөктөрүңөрдү көрсөтүп жардам берип койсоңуздар, ошону суранат элек. Асанбай Самаковдун айтымында пенсияга чыгуу үчүн барбаган жери, какпаган эшиги калбай чуркап жүрүп, былтыртан баштап пенсия алат. А бирок ал дагы 4 баланы багууга, дарыланууга жетпейт. 6900 жетпейт экен. Мына унуң эле 1600 сом экен ун. Ошо 1600 унга эле кетет, продуктуга кетет барына. Балдарга да кийимге да ашпайт, артпайт. 4 балам бар. 4 тең кичинекей, окуйт баары тең. Ошон бирөө эле улус эле кызым эле эми 11 бүттү быйыл. Мына бул үйдүн пайдубалын туугандардын жардамы менен 3 жыл мурун тургузган. Андан бери чама чаркы үй салууга жетпей, чөп баскан бойдон турат. Асанбай Самаков жергиликтүү бийлик жардам берерин убадалаганын айтып, үзүлбөгөн үмүт менен жол карайт. А балким бул кабар кайдыгер карабаган коомдун жардамга кол сунуусуна себеп болор. Айзат Анарбекова, Батыр Абиев, Ысыкөл жаңылыктары, Түп району.